А бизде аялыбыз менен энебизди таразага койгондо аялдарыбыз таразаны басып кетет. Аялың алып берген көйнөк менен азыр эсте. Акыркы 1 жылдаган азыр эсте бардыгың. 1 жылдагы аялың алып берген көйнөк менен апаң алып берген көйнөктүн санын эсепте жана пулун эсепте, тыйын эсепте. Өзүң эле билинип каласың. Ал сени туулган, сени терметкен, чоңойткон, бакчага апарган, мектепке апарган, жетелеген, сени күткөн, эртең менен тургузуп кийгизген, өзү жебей сага жедирген. Апаңан аяп, аялың алып бересиң. Аял урматташ керек, сыйлаш керек. Бирок эне биринчи орунда болуш керек. Аны эстен чыгарбаш керек. Апаңы киргизбейт аялың. Үйгө жаша деп айтсаң, жашабасын дейт. Жашаса иш кылсын биздикинде дейт. Кандай иш кылат десе, эртең менен завтра кылсын, анан жашасын дейт. Же балдарды баксын, кийин жашасын. Сага ушинтип милдет да кылып коет. Жок, андай эмес. Эне үйдө падыша. Ата үйдө падыша жашаш керек. Ошентип айткан аял бул жакшылык кылбайт сага. Бул жакшылык кылбайт сага. Энең келсе мындай болсун, башка деле балдары бар го, ошака деле барсын. Ол сага жакшылык кылбайт. Эртең өлүп калсаң, бир сууну түйүнчөн көтөрүп, башка бир жерге тийип кетет. Апам бияка жашасын деп айтсаң айтат, жок, балдары бар, ошолорго тегеренсин, биздикин өчүрүтү келгенде келсин деп сага катының ошону айтат. Анда катындын барынан жогу. Эртең ошодо капа болот, аны билбейт. Антип айтпаш, антип айткан арам болот. Барсын, кыздарыныкына барсын, балдарыныкына барсын дейт. Андай эмес. Саудияда 2-1 тууган бар экен. Эки-бир тууган бар экен дагы. Чоңу үйдө калып иштеп, апасы чогуу багып, кичине чет өлкөдө жүрүп, 10 жыл окуп кайра келип, анан апам жашасын меникине десе, агасы бербейт экен. Жок, меникине турат дейт экен. Иниси жок, меникине турат дейт экен. Апасы бечара каяка барышын биле албайт экен. Буга дейин десе, минтет, буга дейин десе кандай кылат? Өзүңөр чечкиле балдарым, мен экөөңөр бирдейсиңер мага, өзүм 2 жакка бөлө албайм десе, анан балдар сотко барыптыр. Сот чечип бериңиз, апаңыз ким менен жашайт деп. Сот аны карап, буну карап, адилеттикин айтыптыр, кичинеси менен жашасын дептир. Анткени кичинеси 10 жыл сыртта жүргөндө сени менен жашаптыр, эми апаң муну менен жашасын. Кичинеси менен жашасын. Үй кичинесинде калат. Ана кичинесинде калган жерде апасынын өзүнүн буюм тайымдары бар, эски зикираяттары бар, жаңы келин болуп келгендегиси, сени төрөгөндөгүсү, балдарды баккан, той кылган, башка ар бир буюм ага эстетип турат өткөн күнүн. Ошол жерде жашасын дептир. Адамдар мына ушундай, биздикинде түрткөндүн аракетиндебиз. Кээ бир адамдар айтат, аялдар айтат, кайненеси келгенде, бүгүн подружкаларым келип вечер болот эле, апа сиз бир жакка барып туруңузчу деп үйдөн чыгарып бергендер бар. Кээ бирөөлөр энесинен, апасынан уялып, сиз сүйлөбөй отуруңуз деп телевизор менен жаш балдарга кошуп, наркы бөлмөгө киргизип койгондор бар. Достору келсе, досторго отура турган болсо, көбүрөөк сүйлөп коюп кап, уялба сен андан. Ал сенин апаң. Ал сенин атаң, андан намыс кылба сен. Карап, чүтүп көзүн башка деп, сенден караганда бир нерселерди сурайт, ошондо намыс кыласың сен, андай кылба сен. Ал эмес, атаң карып калып, шал болуп калып, тура албай калып, төшөгүн булгап ала турган болсо, ошону тазалагандан жийиркенесиң сен, сасып кетти, жуунбады дейсиң. Өзүң жуунтпайсың, эмнеге сасыксың деп айтасың. Же аялың айтат, апабыз сасып кетти, энең сасып кетти деп ушинтет кээде. Başı taz doktor var, Nazar Aliyev. Nazar Aliyev kim? Nazar Aliyev, ha? Nazar Aliyev. Ayal Orus, geniş. Ana ben ayttım, ben kattaştıram. Bu Orus jenge jakşı eken go dedim. Dep, mında neme kılsam aytat, uşul deyt. Bu birinci ayal emes da. Kırgız ayallarda bolgan çaması başka aytır. Bırak jamanda aytkan jok, aytты. Uşul ayalım deyt, apamı juundurup, çaçını öldürüp, kiyimini ütüp, tırmaklarını alıp apamı karayt deyt. Kimin ayalın apağın tırmağını alıp berdi? Jiyirkenet. Kimin ayalın apağın başını şampun menen juup, özünün şampun menen juup, ardından şampun menen emes. Özünün şampunu menen juup, özünün janagı defeni menen kurgatıp örüp berdi kimin ayalın. Esepti azı kara. Kaçan örüp berdi? Kaçan giyimin juup ütüp berdi şonu mintip. Çıtap mintip koybostan.
Apar başına koydu giyimi misal üçün. Kayna giyminin ayalın apağın töşögün günüge жаңылап, жаңы çiçek salıp verdi. Sen çiçek koyğanda kiçinekeyinde pampers yok al vaqtda. Pampers keçele bizden baldarga çıktı. Apaq suyunip kolu menen jup jiyirkenbey, muzdaq su emes жылуу суу менен жуйтпочу seni. Sen apaq çiçek ola turgan bolsa, jiyirkenesin, mesles tırap kel tazalatasın. Ataң жыттан шундан жийиркенесин, эмнеге жыттана öğretти. Аны жуунткандан зеригесин. Анан дагы бейишке баргың келет. Анан дагы бейишке баргың дуа кыласың, о тахажжуд окуп дуа кыласың. Таравада дуа кыласың, сакалдарды коюп, машалла, майлап алып ушинтип нары бери кадаланып басасың. Жок тууганым, бейиш ата-энеңин жакшылыгында, ата-энеңин кызматында.